Байге фонду миллион сом Ош шаарында жарыяланган 3 айлыктын алкагында ишембилик өтүп жатат. Ага Ош МУда катышууда. Оштогу жаз жүзү Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү айымдардын көргөзмөсү ачылды. Ош МУда 1 жыл мурда салынган лаборатория ишке кирди. Андагы жабдуулар мөмө жемиштердин курамындагы нитраттарды аныктайт. Кыргыз премьер-лигасынын оюндары башталды. Быйылкы сезондо чемпиондук үчүн 14 команда ат салышууда. Саламатсызбы, Үмүт теле студиясынын бул жумадагы жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Аны мен Элина Майрамбек кызы алып барам. Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын кызматкерлерине жана окутуучуларына майыптыктын социалдык модели боюнча окутуу уюштурулду. Тренинг Ош МУда болуп, Теңдик коомдук фондунун төрайымы Гүлмира Казаковна майыптыгы бар адамдардын укуктары, алар менен баарлашуунун этикети жана майыптык маселелерин изилдөө багытында маалыматтар менен бөлүштү. Бул окутуу калаадагы жоштордун кызматкерлеринин майыптыкты түшүнүү потенциалын жогорулатууну көздөйт. Ошондой эле социалдык укуктук мамилени өнүктүрүү аркылуу өлкөнүн майыптык чөйрөсүндөгү мыйзамдардын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында уюштурулду. Президенттин кеңешчиси, тарыхчы, журналист, публицист жана жазуучу Арслан Капай уулу Ош МУнун чыгыштануу институтунда конок лекция окуду. Онлайн форматта уюштурулган конок лекция «Түрк дүйнөсү жана улуу державалар» деген темада болду. Ага студенттер, магистранттар, докторанттар жана профессордук окутуучулук курам катышты. Арслан Капай уулу Лондон университетинин чыгыш жана Африка изилдөөчүлөр мектебинин магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү. Азаттык үналгысынын кабарчысы, BBC-нин кыргыз кызматынын продюсери болуп эмгектенген. Негизги чыгыштануу институтунда элчилер, окумуштуулар менен конок лекциялар үзгүлтүксүз уюштурулуп турат. Ош МУ 8 март айымдардын эл аралык майрамын жылдагыдан өзгөчөлөнтүп өткөрдү. 200-гө жакын айымга окуу жайдын төш белгиси, ардак грамота жана алкыш баракчалары тапшырылды. Майрамдык иш-чарада ректор сөз алып, алардын билим берүү тармагындагы ишмердүүлүгүнө токтолду. Кененирээк Мээрим Айтмаматованын материалында. 8 март эл аралык айымдар күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинде окутуучуларды сыйлоо аземи өттү. Окуу жай жетекчилиги 200-гө жакын айымга төш белги, ардак грамота жана алкыш баракчаларды тапшырды. Бүгүнкү белек башкачараак сезилип турат деп ойлойм. Анткени ушундай бир жаркыраган жазда, жылда калган белекке караганда башкачараак төш белги Ош мамлекеттик университетинин заслуженный деп бир сонун гүлдөр менен берилип атат. Абдан чоң ыраазычылык билгизебиз, рахмат айтабыз. Иштеген жерлерде дагы бизден айнырабыз. Ректор Кудайберди Кожобеков жалпы айымдарды майрам менен куттуктап, алардын билим берүү тармагындагы ишмердүүлүгүн баалады. Биздин Ош мамлекеттик университетинде дээрлик 70% кызматкерлерибиз, окутуучуларыбыз ушул эжекелер, айымдар болуп эсептелет. Ошондой эле студенттерибиздин дагы көпчүлүгү кыздар. Ошого байланыштуу бүгүн биз жалпы ошол айымдарыбызды чогултуп, жакшы сөздөрүбүздү айтып, куттуктап, белектерибизди берип, ошол көңүлдөрүн көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Мындан тышкары 4 мартта Ош МУда айымдардын майрамына арналган волейбол мелдеши өткөн. Оюндун жыйынтыгы чыгып, Кыргыз-Кытай факультети 1 орунду жеңип алды. Ал эми колледждер арасында Индустриалдык педагогикалык колледжинин окутуучулары жеңүүчү аталышты. Оюн негизинен жакшы болду. Аябай сонун болду. Биринчи партияда биз кичине мынтип көңүл бурбай ойнодук. Биринчи партияда утулуп калып, анан экинчи партияда жакшы аракет кылып, ошо биринчи местени алдык. Азыркы учурда дагы аябай сүйүнүп атабыз. Биринчи местени алган үчүн мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди багындырабыз. Майрамдык салтанатта айымдар билим берүү тармагындагы зор эмгеги жана өзгөчө жетишкендиктери үчүн акчалай сыйлык менен сыйланышты. Эжекелер, жалпы көмөкчү кызматкерлер, административдик чарба кызматкерлеринин эжекелерине бардыгына биригип 200-гө жакын Ош мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери төш белгиси, Ош мамлекеттик университетинин ардак грамотасы, Ош мамлекеттик университетинин алкышы жана Ош мамлекеттик университетинин акчалай сыйлыгы бүгүн жогорку деңгээлде ыйгарылды. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 4000-ге жакын кызматкер бар, анын 70%-ын айымдар түзөт. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ош МУ жаңылыктары.
Окуу жайдын кесиптик бирлиги айымдардын майрамын утурлай салтка айланган волейбол мелдешин өткөрдү. Оюндун байге фонду 60 000 сом. Байгөлүү орундар үчүн 24 команда ат салышты. Жеңүүчүлөр кимдер болду? Кийинки материалдан таанышыңыз. Жаз майрамы менен кошо келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайм. Ош мамлекеттик университетинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата салтка айланган волейбол мелдеши башталды. Ага институт, факультеттерден 12, колледж, лицейлерден 6 команда катышууда. Спорттук иш-чараны окуу жайдын кесиптик бирлиги уюштуруп, 6 мартка чейин уланат. Жалпысынан институт, факультеттерден 12 команда катышып атат. Ал эми колледж, лицей булардан 6 команда катышып атат. Жылда бул өткөрүлгөндөн азыр ар бир факультет аябай мындай жакшы даярдыктар менен өздөрүнүн формаларын алып келишкен. Катышуучулардын арасында Ошмунун стоматологиялык адистиктер боюнча программалардын жетекчиси 65 жаштагы Гүлнара Эргешова да бар. Каарманыбыз жаштар менен тең тайлашып, команданын капитаны. Биз ушу Ош мамлекеттик университетте иштеп атканыбызга аябай сыймыктанабыз. Бизге ар тараптуу колдоолор болот, жардам болот. Мен дипломдон кийинки медициналык билим берүү борборунда стоматология адистиктер бөлүмүнү жетектеймин. Ошол дипломдон кийинки борбордун командасын жетектеп келемин. Кудай кааласа бүгүн биринчиликти алганга аракет жасайбыз. Мелдеш профессордук окутуучулук курамдын ортосундагы достукту, ынтымакты бекемдөө максатында жыл сайын уюштурулуп келет. Негизи жыл сайын профсоюз комитети тарабынан аялдардын 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата жылда уюштурулат. Бул салтка айланып калган. Бул деген жетекчилик тарабынан аябай эжекелерге көрүлгөн стимул десек болот, мотивация десек болот. Негизи мугалимдер биз бир гана билим берүү менен чектелбестен спорт менен дагы алек болуп турушубуз керек. Мелдештин байге фонду 60 000 сом, жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан диплом, кубок, акчалай сыйлыктар каралган. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Майрамды утурлай Ошмунун институт, факультет жана колледждерине да бир катар иш-чаралар өттү. Индустриялык педагогикалык колледждин окутуучулары да айымдарды майрамы менен куттуктап, концерттик программаларды тартуулашты. 8 мартты утурлай Ошмунун институт, факультет жана колледждеринде иш-чаралар өтүп жатат. Ага ылайык индустриялдык педагогикалык колледждин окутуучулары айымдарды майрам менен куттуктады. Кечеге коомчулук менен иштөө жана жаштар саясаты боюнча проректор Нуржамал Мапаева катышып, жалпы айымдарды майрам менен куттуктады. Иш-чарада аялзат үйдүн куту экени белгиленип, мамлекеттин өсүп өнүгүшүндө алардын орду чоң экени айтылды. Билим берүү тармагында талыкпай эмгектенип келе жатканы да белгиленди. Кече майрамдык концерт менен коштолду. Аялзатына байланышкан, анын ичинде ушул 3 тамгадан турган ушул эне деген сөзгө көп басым жасалып, ушул иш-чара эне деген сөздүн маңызын, философиясын ачып берүү максатында ушул иш-чара өткөрүлүп жатат. Бир нече конокторубуз келген. Анан бунун иш-чаранын эң негизги максаты азыркы учурда ушул эне деген сөздүн, анан эне деген маңызды ушул жаштарыбызга жеткирүү. Эми башка темаларды улантабыз. Ошму футбол командасы 2024 жылы Кыргызстандын премьер-лигасында 10 команданын ичинен 7-чи орунду ээлеген. Өлкө кубогунда жарым финалга чейин жеткен. Бул тууралуу клубтун директору Айбек Сулайманов былтыркы сезондогу оюндар боюнча отчетунда билдирди. Университеттердин жетекчилиги жаңы сезон алдында футболчулар менен жолугуп, алардын даярдыгын билди. Сезондо жакшы көрсөтүштөрдү көргөздү. Ош мамлекеттик университетинин проректорлору Курсантбек Аттокуров, Уларбек Молдояров жана Ошму футболдук клубунун вице-президенти Мирланбек Убайдуллаев жаңы сезон алдында футболчулар менен жолукту. Футбольному клубу Ошму пожелаю развития. Анда клубтун директору Айбек Сулайманов былтыркы сезондогу оюндар боюнча отчет берди. Ага ылайык Ошмунун командасы 2024 жылы Кыргызстандын премьер-лигасында 10 команданын ичинен 7-чи орунга ээ болгон. Ошондой эле Кыргызстандын кубогунда татыктуу оюн көрсөтүп, жарым финалга чейин жеткен. Футболчуларга рахмат билдиребиз. Эртеге буйруса
4 мартта Бишкекте биздин Ош мамлекеттик университетинин Ошмун футбол командасы биринчи оюн өткөрөт. Ошого мындай шыктандыруу катары анан салтка айланган жылда мына 3-сезон Кыргыз чемпионаты футбол боюнча башталаардын алдында команда менен ушундай жетекчилик жолугушат. Буйруса ошол биринчи 3 оюнубуз Бишкек шаарында өтөт. Андан кийин футболчуларыбыз кайра Ошко кайтып келип, Ошто чемпионаттын оюндарын улантат. Ал эми жаңы сезонго даярдануу үчүн окуу машыгуулар Ысык көлдө жана Ташкент шаарында болуп өткөн. Бул жылдагы алгачкы оюндар 4-мартта башталат. Анда Ошму футбол командасы Дордой менен беттешет. Быйылкы сезондо чемпиондук үчүн 14 команда ат салышат. Сиздердин ийгилигиңиздер менен сыймыктар келген. Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасы болуп саналган Кыргыз премьер-лигасынын оюндары 4-мартта расмий башталды. Алгач Ошмунун Дордой менен беттешип, оюн голсуз аяктады. Эми 9-мартта Ошму Кочкор атанын Нефтчи командасы менен ойнойт. Быйылкы сезондо чемпиондук үчүн 14 команда ат салышууда. Университетте биз коррупцияга каршыбыз. Видеоролик сынагынын жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөр аныкталды. Сынакка жалпысынан 23 топ катышып, алардын арасынан 6 эң мыкты деп табылган. Жыйынтыгында биринчи орунду ээлеген Педагогика, искусство жана журналистика институтунун кино академиясы 5000 сом. Экинчини алган эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин эл аралык мамилелер бөлүмү 3000 сом. Үчүнчү орунду ээлеген индустриялык педагогикалык коллежи, тарых жана юридикалык институтунун студенттери 2000 сомдон алышты. Жеңүүчүлөргө кесиптик бийликтин акчалай сыйлыктары, студенттик акыйкатчы аппаратынын разычылык барактары тапшырылды. Ош шаарында жарыяланган 3 айлыктын алкагында ишембилик өтүп жатат. Тазалоо иштерине Ошмунун бардык институт, факультет жана коллеждери катышууда. Мында алар бак-дарактарды актап, айланасын тазалоодо. Аны менен бирге көчө боюндагы тротуарларды, арыктарды, таштандыларды тазалашты. Жазгы 3 айлыктын байге фонду 1 миллион сом. Анда баш номинация боюнча мыктылар аныкталат. Бүгүн Ош шаарында жарыяланган 3 айлыктын алкагында ишембилик өтүп жатат. Ишембиликке жалпы Ош мамлекеттик университетинин факультет, институт, коллеждеринин студенттери катышууда. Аймери Мамачанова индустриалдык педагогикалык коллеждин 2-курсунун студенти. Бүгүн ал тайпалаштары менен чогуу ишембиликке чыкты. Алгач жаштар окуу жайдын айланасын, кийин шаардын тиешелүү көчөлөрүн тазалашты. Биз ушундай иштерди көп кылсак, биз коом кача өнүксө, коом өнсө адам да өнүгөт дегендей, биринчи коомду биз тазалыктан баштасак, туура болот деп эсептеймин. Студенттер арыктарды тазалап, тарактарды акташты. Жаштар бул аракети менен кала тургундарын тазалыкка чакырат. Ошто жаштар көп болгон үчүн көп эле уюштуруп турабыз. Жылына 1-2 жолу, жаз келгенде, күздө мындай нерсе көп эле болуп турат. Жаштар ишембилик болгондо баары тегиз чыгып, балдар арыктар тазаласа, кыздар ошол жердеги шүпүрүп тазалап, мусорлорун алып турушат. Бул таза шаар үчүн жана коом үчүн. Ош мэриясынын демилгеси менен 1-марттан тарта шаарды тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча 3 айлык жарыяланды. Алдыда көчөлөр, эс алуучу жайлар тазаланып, актоо, сырдоо иштери жүргүзүлөт. Жазгы 3 айлыктын байге фонду 1 миллион сом. Анда мыкты көчө, муниципалдык ишкана, социалдык мекеме, көп кабаттуу үй жана каланын көрктөндүрүүсүнө салым кошкон жеке менчик ишкана аныкталат. Биздин Ош шаарыбызда дагы мэрибиз Жеңишбек Токторбаевдин демилгеси менен 3 айлык жарыяланып, азыркы учурда мына ушул Ош мамлекеттик университетине дагы ректорубуз Кожобек Кудайберди Гапаралиевичтин тапшырмасы менен бүгүн 1-марттан баштап жазгы 3 айлыкка карата ишембиликтер башталды. Негизинен ушул ишембиликке 3 айлыкка биз Ош мамлекеттик университети активдүү катышабыз деген ойдобуз. Мээрим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ошму жаңылыктары. Ошмунун табияттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунда 1 жыл мурун салынган лабораториялар ишке кирди. Андагы жабдуулар мөмө жемиштердин курамындагы нитраттарды аныктап чыгат.
Ал жерде студенттер болочоктогу адис катары калыптан алышат. Жабдуулар Евро биримдиктин уюмунун каржылоосу менен алынып келинген. Сөз Мээрим Айтмаматовада болсун. 2024 жылы Ош мамлекеттик университетинин табиаттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтуна Евро биримдиктин каржылоосу менен жаңы жабдуулар тапшырылды. Бул жабдуулар студенттерге жашылча жемиштердин курамындагы нитраттарды аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Жаңы келген аппараттар студенттердин теориялык билимдерин практикада бекемдөөгө көмөкчү болууда. Ош мунун билим берүү процессин жаңыртууга багытталган бул долбоор муктаждыктарды канааттандыруу менен университеттин окуу сапатын көтөрүүгө жардам берет. Бул аппараттар негизинен ушул суунун анализин алат. Ушул курчап турган чөйрөнүн сууга тийгизип жаткан таасири, суунун жалпы курамы касиеттери боюнча анализдерди алат. Негизинен бул лабораториялык аппараттардын жардамы менен бизге тиешелүү болгон суулардын анализин алып алсак болот. 100га жакын анализди жасаганга бул жерде мүмкүнчүлүктөр бар. Их размеры очень маленькие. Жабдуулар азыркы учурда медицина факультетинин студенттери тарабынан колдонулуп, аларга туруктуу билим алууга жана замандын талаптарына жооп берүүчү тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Бул долбоор ошондой эле окутуучулар үчүн жаңы билим берүү ыкмаларын жана жаңыланган технологияларды үйрөнүүгө шарт түзүп, окуу процесси жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Мындан сырткары жабдуулар университеттин илимий изилдөө иштерине да чоң жардам берет. Окутуучулар жана студенттер заманбап технологиялардын жардамы менен изилдөөлөрдү жүргүзүп, алынган маалыматтарды илимий макалаларда колдонууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул өз кезегинде Ош мунун эл аралык деңгээлдеги илимий долбоорлорго катышуусуна өбөлгө түзөт. Мисалы үчүн сабиц бул тамырдын түр өзгөртүлгөн формасы. Это не плод, это и есть корень. Бүткүл дүйнөлүк иммунитет күнүнө арналган республикалык олимпиадада Ош мунун эл аралык медицина факультетинин студенттеринен куралган команда 1-чи орунду ээледи. Ал эми 2-чи орунду Салымбеков университетинен барган команда алса, 3-чүнү Жалал-Абад мамлекеттик университетинин командасы жеңип алды. Олимпиадада 1 мартта Кыргыз-Орус Славян университетинде өтүп, ага өлкөдөгү медицина багытында билим берген университеттерден 8 команда катышты. Студенттер теориялык жана практикалык тапшырмаларды иммунология, биология жана медицина тармагындагы бүткүл дүйнөлүк иммунитет күнү 2002 жылдан бери 1 мартта белгиленип келет. Оштогу Жаз жүзү Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт музейинде Жаз жүзү аттуу көргөзмө өттү. 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүнө карата уюштурулган бул көргөзмө Оштогу 10дон ашык сүрөтчү айымдардын түрдүү жанрдагы чыгармалары коюлду. Сүрөтчүлөрдүн чыгармаларын биздин телетоп көрүп келди. Кимия Төрөгелдиева Жаз жүзү деп аталган сүрөт көргөзмөгө өзгөчө даярдык менен келген. Анын бүгүн кийизден жасалган эмгектери коюлду. Жаз жүзү деп аталган көргөзмөгө Төрөгелдиевадан сырткары Ош мунун жана Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун Оштогу бөлүмүнүн 10дон ашык сүрөтчү айым катышты. Чыгармаларында алар аялдардын жашоосун, жашоого болгон күрөшүн жана жеңишин баяндашкан. Максаты сүрөтчү айымдар менен сүрөтчү сүйүүчүлөргө жылда тааныштыруу. Себеби биздин арабызга жаңы муундар дагы кошула башташты. Анын үстүнө биздин мына афишада көрүп тургандай жаздын жүзү бул аялдардын жүзү десе дагы болот. Ошон үчүн биз 16-жылдан бери ушул көргөзмөнү үзбөй өткөзүп келе жатабыз. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган көргөзмө Ош облустук Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт музейинде өттү. Сүрөтчү айымдардын көргөзмөсүн жыл сайын өткөрүү музей үчүн салтка айланып калган. Бул реталар живопись, графика, инсталляция, элдик кол өнөрчүлүк жана санариптик искусствону көрсөтүштү. Бүгүн сүрөтчү айымдарды куттукташып бир нече мекемелерден келишти. Алардын арасында ушул Ош мамлекеттик университетинин проректору Нуржамал Бапаева келип өзүнүн сыйлуу баракчаларын тапшырып кетти сүрөтчү айымдарга. Неге дегенде ушул 13 сүрөтчүнүн арасында 4 сүрөтчү айым Ош мамлекеттик университетинде эмгектенишет. Андан тышкары Ош Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун Оштогу филиалы дагы ушул сүрөтчү айымдарды дагы куттуктап, алардын ушул искусство өнөрүнө салымын дагы белгилеп кетишти. Бул көргөзмө жөн гана маданий иш-чара эмес, искусстводогу аялдарды таануу жана колдоо багытында уюштурулду. Аларга ыраазычылык баракчалары тапшырылды.
Дизайн кафедрасынын окутуучулары Төрөгелдиева Кимия эжекебиз, андан кийин Абдрасулова Рахима эжекебиз, Жаңылай, Акина эжекелерибиздин ушул эмгектерин баалап, ректорубуз Кожобеков Кудайберди Гапараличтин атынан ыраазычылык баракчаларды тапшырдык жана иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Бул атабы Библия темасын азамат. Ак калпак кыргыз элинин улуттук баш кийими 5 март ак калпак күнүнө карата студенттерден сурамжылоо жүргүздүк. Сиз билесизби рубрикасынан көрүңүз. Калпактын канча түрү бар? Мен боюмча 200дөн 300 арасында. 5 март ак калпак күнү деп кайсы жылы белгиленген? Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин студенттеринен 5 март ак калпак күнүнө карата сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанда ак калпак күнү 5 март. Бүгүн кандай күн? Ак калпак күнү. Бүгүн ак калпак майрамы. Ак калпак күнү. Ак калпак күнү 5 март. Ак калпак 5 март. Ак калпак күнү. Бүгүн ак калпак күнү. Ак калпак күнү. 5 март ак калпак күнү деп кайсы жылы жарыяланган? 2011-жылы. Билбейт 2011. 2011 жылы 5 март күнү. Калпактын канча түрү бар? 2 түрү бар. Кандай? Калпак 50 жаштан жогоркусуна бакай калпак деп, андан жаштарына жөнөкөй калпак болуп 2 түргө бөлүнөт. 2 түрү бар. Чоңдорго, жаштарга. 2 түргө, улууларга жана кичүүлөргө. 2 түрү бар. Чоңдорго жана жаштарга. 2 түргө бөлүнөт. Чоңдорго, кичинелерге. Апаңызга чалып, апаңызды канчалык жакшы көрөрүңүздү жакшы жылуу сөздөрүңүздөр менен жеткирип берип, бизден белек утабыңыз. Не болдуң кызым? Акча керекпи? Эркелеткен билбейм, эки бала дөлө, экөө бирдей кете берет го. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Ар кандай сөзүң эркелет да, жаным, алтыным, мен сени жакшы көрөм балам. Салам көрүүчү. Бүгүнкү 8 мартка карата жаштарды өз апаларына телефон чалдырып, алар апасын канчалык жакшы көрөт, аларды апалар кантип эркелетет, кантип урушат, мына ушул тууралуу сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Ал эми бул колумдагы турган белек студенттердин апаларына. Анда эмесе кеттик. Апаңызга чалып, апаңызды канчалык жакшы көрөрүңүздү жакшы жылуу сөздөрүңүздөр менен жеткирип берип, бизден белек утабыңыз. Макулбу? Макул. Апа, кандайсыз? Көрүнбөйт го? Кандайсыз апа? Жакшысызбы? Аудио. Жакшы жүрөсүзбү? Алло. Жакшы балам, өзүң окууларың жакшы окутасыңбы? Жакшы. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Жакшы, рахмат балам. Мен сизди жакшы көрөм. Сиз бизди төрөп, чоңойтуп, ушул даражага жеткизгениң үчүн сизге рахмат чоң. Чоң рахмат, ошол сөздү айтканың үчүн балам, рахмат. Макул, мейлиңиз. Болду? Абдан сонун, апаңыздын өмүр жашы узак, ден соолугу үчүн болсун. Бул бизден сиздин апаңызга белек болсун. 8 март майрамыңыз менен дейм. Ой, рахмат кызым. Өзүң дагы. Рахмат. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Мен сени сүйөм. Не болдуң кызым? Акча керекпи? Жок. Жөн эле? Ооба, жөн эле. Анан эркетайым. Мамала. Алло. Не болду, Марвел? Апа, кандайсыз? Жакшы, өзүң жакшысыңбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Апа, неме бир нерсе айтайын дедим эле сизге. Неме, мен сизди жакшы көрөм. Ушундай чоңойтконуңузга рахмат. Рахмат, мен да сени жакшы көрөм. Жакшы оку. Окууларыңа ийгилик. Рахмат. Алло, апа. Наргиз, Не кыласыз? Чатам ии. Мен сизди жакшы көрөм. Жакшы. Чоң рахмат, мен чоңойтуп окутуп атканыңарга. Садага болоюн. Тынчылык. Мектептен ошону сонап кылдат да. Силерге. Кандайсыз, жакшысызбы?
Жакшы. Апа, мен сізді жақсы көрем. Сени да мен жакшы көрөм. Аллах шейте. Жакшы сөздөрүңүздү айтпайсызбы? Сөз айтқан көз чоң еркірек екені негізі бар ғой. Алло, апа. Апа. Апа, мен сізді жақсы көрем. Мен да жакшы көрөм. Апа, қандай жақсысыз? Жакшы, жакшы. Апа, мен сізді жақсы көрем, 8 март майрамыңыз менен. Рахмат, рахмат. Сізді дайым жақсы көрем, апа, мен сізді. Ушу даражага жеткизген үчүн чоң рахмат, апа. Анда кийинки суроо, сизди апаңыз кантип урушат, кантип эркелетет? Эми алар кандай десем. Бар эле козум, жаным, кичинекейин ушундай сыяктуу эркелетет го, мен деле ушундай эле. Ал эми кантип урушат? Урушканы. Апа мен урушпайт. Ал эми кантип эркелетет сизди? Ошо мамамдай эркелетет. Рахмат чоң сизге. Кантип эркелетет? Эркелеткенин билбеткем, бирок кызым деле айтат дайыма эле. Кантип урушат сизди апаңыз? Көп сөз менен дейби? Бир сөз, эки сөз айтып коюңуз. Мен көбүнчө унутчакмын да. Ошого меңди унутуп калдым. Сизге суроо, апаңыз сизди кантип эркелетет? Анан айын. Ал эми кантип урушат сизди апаңыз? Сени деп. Апаңыздын ден соолугу чын, өмүр жашы узак, ар дайым бактылуу болсун. Бул бизден апаңызга белек. Апаңыз сизди кантип эркелетет? Апам мени негизи мен апам эң эрке аласың. Мында ошого ар кандай сөз менен эркелетет да. Жаным, алтыным, мен сени жакшы көрөм балам, ушундай. Эң мындай көбүрөөк колдонгон сөзү кайсы сөз урушарда? Бала деген сөзү. Эркелеткенде кантип эркелетет? Эркелеткен билбейм, бала деле экөө бирдей кете берет го. Бул бизден сиздин апаңызга белек. Рахмат айтпаңыздар келсин. Болуптур. Рахмат чоң. Сиздер ошмуга алынган бир жумалык жаңылыктар топтому менен таныштыңыздар. Аны мен Элина Майрабек кызы таныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.